Assalamu alaikumдар. Кандайсыңар? Кыргызстандык үйөрмандарым жана туугандарым. Өткөндө бир Садыр Жапаров жөнүндө бир 5-6 бала үйүлүп алышып, видеого сүйлөшүптүр да, YouTube'данчы. Акча берип койгом, анда башка чоңдорчу. Жамандашыптыр да, тиги мындай чүйлүктүр колдобойт деген сыяктуу болупчу. Эмне колдобойт? Өткөндө Карабалдага барды, өзүн көрсөтүп, өзү сүйлөп келди Садыр Жапаров. Токмокко барды өткөндө жаңы жыл күнү. Мен чүйдө сакат адам болом дедимчи, сакаттан бар колдоп атат, чүй обласы бар колдоп атат, үйгөлөм, айылдаштар бар колдоп атышат. Эмнеге антесен, аны жамандап атат, антсең айда өнүп кетти Кыргызстан. Мен эле колдоп атам, анча деген кишилер колдоп атат, чүйлүктөрдүн бүт эле колдоп атышат, жекелерде, жети областын баары эмес, бул киши эле колдоп атышат, чогуу эле ынтымак биримдикте элдерге кошулабыз, чогуу колдойбуз деп элдин баары колдоп атат. Мен Зарылбек Аликеновдон чоң салам, бул жөнүндө айтып кетейин дедим, кача болсо да. Өткөн айтпай кетиптир ошол. Алар жаман мына көрө албастар үчүн сүйлөп койгонду да, чүйлүктөр колдойт деп. Таза адамдар колдоп атат элдин баары. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Биз Сокулуктун азыркы чогулткан биздин бир туугандар, жаштар, Сокулуктун элдери, кечээ биздин кайрылган биздин бир туугандардын айткан сөздөрү, жалпы чүйдүн атынан сүйлөгөн сөздөрүн боюнча биз бүгүн бир аз кайрылып болдук. Урматтуу жигиттер, биз Сарыбайдагы Сарыөзөн чүйдүн, жекеле Сарыөзөн чүй эмес, Сокулук районунун жигиттери кечээ бери силердин кайрылууңуздарды туура эмес көрөбүз. Ал нерсе туура эмес. Биз Сарыөзөндөн мээдеги Сокулук районунун жигиттери баарыбыз азыркы талапкер биздин Садыр Жапаров Нуркожоевичти колдойбуз баарыбыз. Колдойбузбу жигиттер? Урматтуу жигиттер, биз силерге мындай айтканда айтат элек. Сүйлөсөңөр өзүңөрдүн атыңардан сүйлөңүздөр. Жалпы чүй элдин атынан сүйлөбөңүздөр. Биз да чүйлүкпүз, биздин акыбыз бар. Шайлоодо эл тандайт, эл өзү сечет кимди шайларын. Колдойбузбу Садыр Жапаровду? Колдойбузбу? Assalamu alaikumдар. Кандайсыздар? Кыргызстанды кыргыз элим. Мени колдогон кыргыз фанаттык үйөрмандарым. Мен отам Садыр Жапаров агабыздай мыкты патриот байке экен. Ушундай агабыздай көп боло берсин Кыргызстанда, өнүгө өсөт деген ниетебиз. Аны түрмөдө жатканда мындай келип атабыз да, эмнеге жөндөн күнөөсүз жатып калды да. Мына чындыкты убагында алтын комтор жөнүндө чындыкты айтты эле, ачыкка чыгарып, ачык сүйлөп, элдин баарын көгүн көтөрүлгөн. Анан жөндөн эмне туура эмес сүйлөп алды, туура эмес сүйлөп эле, туура эле сүйлөдү го дейм. Эмнеге туура эмес сүйлөп алды деп анан күнөөсүз тиги түрмөгө камап койдур, ошону түшүнбөй жатабыз да. Ошондо эң суранып кетет элек, Кыргызстандын бүт жети областын баары келип, Бишкек, Нарын, Жалал Абад, Бошбу бүт жактан келиптир, чүй бүт колдошуп атыптыр да, чыксын деп. Мындай чогулуп элдин баары ошо Садыр Жапаровду чыгарганга аракет кылабыз деп баары элечи. Анан Сооронбай Шарипович, Жээнбеков байкеден суранып кетедирим, ошо жетирээк чыгарсаңыздар аябай, актер аянат чейин жакшы Кыргызстан өнүгүп баштайт деген ниеттебиз. Жакшы иштеп турган келечеги бар киши экен дагы. Ушундай адамдар, акылдуу адамдар аз болот дегендейчи. Ушундай адамдар көп болсун дегендей. Анан ошо мен да патриот болуп элдериме кошулуп кетейин деп атайын, сүйлөп кетейин дедим. Элден кем болбойбу. Мен да сөзүмө жакшы тийип калар дегендейчи. Садыр байкеге, силерге, Сооронбай Шарипович, Жээнбеков байке силерге. Ошо Россиядан чет мамлекетте жүргөн кыргыздарым бар колдоп атыштыр, эртерээк чыкса жакшы болот эле деп айтып атыптыр да, баары элечи. Анан ушундай чындыкты айткан адамдар аз болот го бул дүйнөдөгүчү. Анан Садыр Жапаров байкебиз чындыкты сүйлөп, ачык сүйлөгөн киши экен, мындай адамдар аз болот, акылдуу кишилер дегендей. Жана келечектери бар экен дегендей, чыкса эле сону иштеп Кыргызстан өнүгүп баштайт деген ниеттебиз. Кудай буйрса, Садыр байкени колдоп келип калдык. Чын душабыз менен да, анан эмне себептен, эми башка адам жок да. Башка адам жок болуп атпайбы? Акыркы ишенибиз ушу Садыр байке болот. Анан Садыр байкеге ишенип атабыз эми. Садыр байкеге да айта кетейин, иштеңиз, элдин ишебин аткарыңыз. Элдин сизге ишеними чоң. Кудай буйрса, аз башка эч кимдин оппоненттери көрө албай атам, эч кимдин ишенбейм дагы кыскасы.